Сизге айтып кеттиңиз, Кыргызстанда биз инвесторлорго, ишкерлерге бейиш кылабыз деп атасыз. Мухаммед Кылычбекевич айтып атасыз да. Баары жакшы, бирок эмнегедир ошол деңгээлге түшкөндө эле мамлекеттик органдар, ведомстволор болобу, ошол деңгээлге түшкөндө бул сөздөр унутулуп калат экен да. Ал жерге барганда алардын мамилеси башкача. Аларга мындай, менин оюмча, мындай эме бар окшойт. Мен 20 жылдан бери иштеп жүрөм бул министрликте же бул мисалы үчүн Север Электрдачы. Мага мени эч ким алмаштыра албайт, мага эч ким тие албайт деген бул ушундай ачык айтканда ушундай бир мамиле да. Биз жалдырап эле калып калабыз ачык айтып, эмне дейбиз башка. Анткени премьер-министрдин деңгээлин алып чыгабыз, биз аябай кубанабыз, сүйүнөбүз, талкууланат, протоколдор түзүлөт. Сиз өзүңүз премьер-министр кезиңизде эсиңизде бар. Кол коюлат. Ошол протоколдор ишке аша келгенде эле такыр жооп келбей калат. Ошол ведомстволордон такыр кайтпай калат. Жасалма тоскоолдуктарды жасап койбостон ошонун баарын жокко чыгарып, биз чын ишкерлерге иштей турган шарт түзбөшү керек. Бул биздин милдетибиз. Эми көбүнчө буга чейин үчүн көп чечиле турган чечилген эмес. Байакыл ачык айтыш керек. Ошол министрдин, ошол жетекчинин, премьердин, тейлеген вицелердин тез алмашканында болуп атат. Акыркы 5 жыл, 6 жылда канча алмашты. Эми алар өнүгүү иштебейт да, кантип иштейт өнүгүү. Эртең кетип калам дейт дагы, анан өнүгүү иштеп ушундай маселени чечпей атат. Буюрса мен айтып атам өкмөткө, мына буйруп парламентте айтып атам, өкмөт руктуу иштейт. Шайлоо өз убагында болот. Ошон үчүн астыга койгон милдетти, талаптарды баарын аткаргыла. Өзүңөргө коюлган баардык эл коюп аткан, президент коюп аткан, жогорку кеңеш, жалпы коомчулук коюп аткан маселелерди бул чечилиш керек баардык тең.